Чүйдүн Ысык Ата районунда Салымбеков атындагы бизнес мектеп ачылды. Новопокровка айылындагы бул мектепте окуучулар бир нече багыт менен окутулмакчы. Анда бир нече чет тилдер, математика сабактары тереңдетилип окутулуп, мындан сырткары бий курстары жана спорттун түрлөрү боюнча дагы балдар даярдалат. Негизги өзгөчөлүгү башка жеке мектептерге салыштырмалуу арзан жана материалдык жактан кыйналган үй бүлөлөрдүн балдарына окуу акысы 90%га чейин арзандатылат. Ошондой эле аларды жатакана, тамак менен камсыздоо да каралган. Биз Кыргызстан боюнча бул багытта 1000ден ашык балдарды окуттук. Эми ушул жерлерде ушундай билимканаларды салып, айылдын балдарын окуталы деген максат менен биринчиси ушул Ысык Ата районунун Норус айылында. Мурунку Новопокровка, Люксембург, Кант, Лебединовка деген айылдарга ошол жердеги балдарды окуталы деп ушул салды. Бизге мындай мектептер аябай керек. Анткени ачылыштан кийин мен ичинин баардыгын кыдырып көрүп, өзүм тааныштым. Бул жерде биринчи этажда окуп, билим алып, мектепке чейинки балдарды дайындап, программаларында баардыгы бар экен. Экинчи, үчүнчү этаждары бул жатаканасы дагы жасаптыр да. Үчүнчү этажында болсо баягы сабактан кийин компьютерлик класстар, азыркы эми заманбап, азыркы биздин талабыбызга ылайыктуу салыныптыр.